Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Дил маек программасы, саламатсыздарбы. Бүгүнкү биздин коногубуз философия илимдеринин доктору, профессор, эл аралык коопсуздук жана маалыматтык юстиция институтунун директору, Россиянын эко-социалдык технологиялар академиясынын мүчө корреспонденти, дүйнөлүк көчмөндөр жана отурукташкан элдердин оюндары долбоорунун автору, тынчтык элчиси Эсеналиев Таалайбек Дүйшөнович. Биздин студияга кош келипсиз, Таалай мырза. Рахмат. Сизди биз мекенден алыста жүргөн, бирок мекенчил инсан катары жакшы тааныйбыз. Өзүңүз билесиз, дүйнөлүк көчмөн элдеринин тарыхына, философиясына, маданиятына кызыгып, изилдөөгө алган окумуштуу, чыгыштын профессионал мушташ өнөрүнүн мыкты өздөштүргөн спорт чебери катары тааныйбыз сизди. Эң негизгиси ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү идеясын Союз мезгилинде 90-жылдары көтөрүп чыккан демилгечи катары билебиз сизди. Мына бүгүнкү күнү ошол кичи мекениңиз Таласка кош келипсиз. Баягы дүйнөлүк коомчулуктан айылга келгендеги алгачкы таасирлери кандай болду, Таалайбек мырза? Алгач сөзүбүздү баштасак ушул жагдайда. Рахмат. Биринчиден таластык туугандарыма чоң саламды айтам. Көп жылдан бери Кыргызстанга келбей, ошо тала түстө илимдин аркасы менен чуркап, анан бир чоң бир жаңылыктар менен келдим эле. Анан биринчиден ушул өзүм кыргыз элиме, анан Таластагы туулган жериме келип, ошол жаңылыктар менен, жакшы жаңылыктар менен бөлүшөйүн деп келдим эле. Таалайбек Дүйшөнович, өзүңүз билгендей, ушул дүйнөлүк көчмөн отурукташкан элдердин оюндары дейбизби же көчмөн оюндарын дейбизби, Кыргызстан 2014-жылы алып чыгып ишке ашырды да. Бирок мен сиз жөнүндө маалымат, сиздин эмгектерди карап отурсам, 90-жылдарда, тактап айтканда бир 88-жылдары эле ушул идеяны Кыргызстанда көтөрүп чыккан, биздин Кыргызстандын алкагында ошол бир дүйнөлүк идеяны ишке ашырайын деген оюңузду ошол мезгилде эле айтып чыккандардын бири экенсиз да, алгачкы жолу. Бул идея кандайча пайда болду, каяктан келди? Баягы Кыргызстанда жүрүп, союздук мезгилдеги советтик тарбия дегендей, ал убакта ошо көчмөндөрдүн оюндарын өткөрүүнүн демилгеси таң калыштуу да, кандай жагдайда пайда болду? Абдан жакшы суроо. Өзүңүздөр билгендей, илимде ар бир чоң окумушта кандайдыр бир табигаттын таасирасында бир маселелерди илимий бир ачылыштар жасайт. Мисалы Ньютон жанагы дүйнөлүк тартылуу күчтү жана гравитацион законун ачканда ал башына алма түштү деп айтабыз. Анан бизде аян болду, ар кандай себептер болду дейт да. Жанагы следственный причинно-следственные связи деген понятие бар илимде. Кыргызча бул себеп, ошо себепке түрткөн тажрыйба шарттар, анан натыйжалар деп коет да. Анан мен 1988-жылы советтик армияда спецназда кызмат кылгам. Ошо спецназдан ар кандай буйруктарды аткарып жүргөнбүз. Эми аны түз эфирде айтуу деле кажети жок. Анан кырсыктап калганбыз. Анан госпиталда жатып калгам 1988-жылы август айында, Красноярск деген шаарда. Анан ошол өзүңөр билгендей, 1988-жылы августта, сентябрда Сеулда, Түштүк Кореяда Олимпиада оюндары башталат. Анан бизде госпиталда жаткан военныйлер баарыбыз чогултуп, телевизорду алдыбызга коюп, баягы сборный оюндарды курма команда, Совет Союзунун курман командасына биз аябай мындай балет этип, ошону карап турганбыз да. Ошондо Сеулда ачылыш алдында презентацияда тэквондо деген алардын жанагы искусствосун көрсөтүшүдө 2000 адам чыгып спорт стадионго көрсө, ошондо Олимпиада комитети, атайын комиссия ошону кабыл алабыз деп презентациясын кабыл алып аткан жер экен да. Анан мен баягы өзүм спецназда служба алгандан кийин мастердик, чеберликти мен боевой самбо боюнча, анан армейский рукопашный бой боюнча 1987-жылы толтурган мастерликти. Катышып биринчиликти алган болчумун да. Армияда Улан-Удэ деген шаарында боевой самбо боюнча, рукопашный боюнча. Ошондо биз боевой искусство бизге жакын да. Спецназда бул 99% ошол көк булурат, көңүл бурат. Анан менде суроо туулганда, ага чейин Олимпиада оюндорунда 1965-жылдан баштап дзюдо эле
чыгыш Азия оюндарынан бир гана жүздө Олимпиада комитетинде Олимпиада оюндарында гана мындай көрсөтүлүп тур да. Башка чыгыш Азия оюндары жок экен да. Анан 1988-жылы тэквондону киргизишти. Анан менде суроо туулган, көрсөтүлүп жатып. Эмне үчүн Олимпиада оюндарында жалаң эле ошо Европанын батыш тараптарынын гана маданиятын, салттарын. Буну Олимпиада оюндары бул Грециядан чыккан да. Бул батыш элдеринин маданияты, салттары. А чыгыш элдеринин оюндары алар деле тең ата керек болсо улуу болот. Анан суроо туулган, эмне үчүн байыркы Азия элдеринин тарыхы, байыркы руханий немеси тарыхы аябай терең. Европа барганда, Европа баягы цивилизация болуп чыга элек деле Азия цивилизациясы чыккан да. Азиядан бардыгы барган. Азия это колыбель цивилизации деп бекер айтпайт да. Анан ошондуктан мен декларацияны окуп болгондо ошондо 1980-жылы Госпиталдан чыгып 89-90 жылдары аябай терең изилдөөгө алдым да. Эмне себептен ушул Азия элдери чыкпайтындай комитет түзүлбөйт. Демек декларацияда кандайдыр бир статьялар бар, ошол аткарылбай жатат деп. Анан терең изилеп көрсөм, ошо декларация бар экен, и резолюция бар экен. Резолюция 8.1 деп коет. Жана международное культурное сотрудничество деген статья бар. Ал жерде бүт элдердин маданият жактан тең укуктуу деген, тең ата деп айтылат да. Ар бир эл өзүнүн маданиятын дүйнөгө мындай күчкө салып, баягы мындай культивировать этпейт да. Бардык элдерде маданият бар да, тең укуктуу, алар деле көтөрсө болот. Анан мен ошо менен Кофи Аннанга катышкам 96-97. Анан ага чейин уже илимий макалаларым чыгып калган, изилдөөлөрүм. Буга чейин көчмөндөр деген терминология жок болчу. Анткени мен өзүмдүн кандидат диссертация жактадым Москвада, аспирант окуп жүргөндө. Ошо көчмөндөр деген терминологияны киргизгем. Ага чейин улуттук оюндар деп атылчу. Союздун учурунда деле неме универсиада деп коет. Кыргызстанда, Азияда универсиада өткөзүлүп турчу. Кыргыз күрөш, көк бөрү, ошол оюндар өткөзүлө эле жүргөн. Бирок ошо аты гана өзгөрүп калды көчмөндөр. Ошол терминологияны биринчиден мен киргизгем, ошо макалалардын негизинде. Анан кийин Кофи Аннандан кат келген жок, жооп келген жок. Баары изилдөөлөрүмдү уланта бердим. Көп өлкөлөрдү кыдырууга туура келди. Бир топ мындайча жер шарынын баарын кыдырып чыктым деп айта алам, бирок 60-70% жердин кыдырып чыккам. Ошонун ичинде 60 публикациянын ичине 38 өлкөнүн оюндары боюнча статья чыккан, башка өлкөлөрдө чыккан. Ошо менен 7 монография чыккан. Анан Кыргызстанда биринчи эле 2005-жылы 2005-жылы биринчи патент алынган, кыргыз патентте. Мынакей өзүңөргө көрсөтүп күбөлүк деп коет. 2005-жылы решениясы менен, регистрациясы менен. 2005-жылы макаланын негизинде биринчи патент. Анан изилдөөлөр улантылатты. Андан тышкары 5 патент болду. Анткени бул чоң изилдөө да. Бул изилдөөгө 37 жыл кетиптир. Анан Кыргызстанда ар кандай өзгөрүүлөр болуп атты. Баягы саясий өзгөрүүлөр ошолорда таасир этти да иштериме. Анан Аскар Акаевдин президент болуу учурунда мен кат жазгам. Ушундай маселени көтөрүп атам. ООНдун алкагында, Бириккен Улуттар уюмунун алкагында. Ошону колдоп берсеңиз. Анан ичинде Манас Семете Сейтектен мультипликацияны чыгаруу маселеси бар. Анткени идеологиялык жактан бизге чоң маани Манас Семете Сейтек деген. Анын эпоско чоң көңүл бурулуш керек деп айтканда, дүйнөдө эң чоң эпос, мындай дүйнөдө экинчи эпос жок. Махабхарата, Гильгамеш, Илиада, Гомерлердин бардык жана эпикалык чыгармаларын бириктиргендө дагы Манастын тереңдигине, Манастын ушундай чоң эпизодторуна, тереңдигине жетпейт. Бул факт, илимий феномен болуп келет. Негизги максатым ошол, эң эле негизги максатым айтып коеюн. Манасты биздин дүйнөдөгү эң чоң эпос катарында, Алтай элдеринин эпосу катарында, дүйнөдө биринчи кубок оюнунун сыйлыгы деп ошону ООНдо, ЮНЕСКОдо бекитсем дегем да. Анан кийин комитет түзүү. ООНго регистрация кылып, эл аралык укуктун негизинде эл аралык комитет түзүлөт. Бирок Олимпиада сыяктуу эле, бирок Азия оюндарынын өкүлдөрү, Азия жана көчмөндөр жана отурукташкан элдердин оюндары кирилет да. Ошонун үстүндө иштеп чыгып, ошо 36-37 жыл кетти. Анан бирге ошо Аскар Акаевичтен баягы жооп келген жок. Анан кийин 2005-жылдары баягы өзүңөр билесиңер, саясий жактан Кыргызстанда кырдаал аябай куш болуп турган кез. Анан кийин ошол 2005-те мага Пан Ги Мун деген
оондун ошондой госсекретарынан ответ келип, ал Парижге ЮНЕСКОга Ивамото деген директорго жөнөтөт. Ивамото японец. Ал мага кат жиберет. Анда ошондо Кыргызстандын ЮНЕСКОнун өкүлү Токтосунова Андаш Искендеревна болчу. Ошол мага чакырып айтат, талай аябай чоң маселени көтөрүпсүң, дүйнөлүк Азия өлкөлөрүндө көп маалымат болуп сени колдоп атышат. Япония, Китай, Корея, Россия. Анткени Азиянын маданиятын, укугун коргоп атам да, мындай көтөрүп атам. Негизи статья боюнча мен айткам, бул Олимпиада оюндары ооба, бул эл аралык баягы Европа, батыш элдеринин маданияты. Биз алардын укуктарын тепселебейбиз. Бирок биздин дагы маданият менен эсептеш керек. Жол болсо статья боюнча бул Азия элдеринин маданиятын дискриминациялоо деген статьяга. Ошону далилдеп берген ООН эмес. Алар макулдугун берди. Бирок ызы чуу чыгарбай тур деди. Түшүндүк, муну көтөрөбүз деп. Анан ошондон колдошкондо изилдөөңдү улант дешти. Анан макулдап көп өлкөлөр менен макулдашкам. Анан кийин жанагы бийлик алмашып, Курманбек Салишвилиге келгенден кийин ага кайрылгам. Анда госсекретарь Мадумаров болчу. Мадумаровго да кайрылып кат жазгам. Парижден мага неме келди, чакыруу келди ЮНЕСКОга. Презентация кылыш керек депчи. Оюндарын ошо сунуш кылып атам. Чоң эл аралык комитет түзүү боюнча Азия элдерин. Анан эми кичине баягы түшүнбөстүктөр болду. Бийлик тараптан дагы каршы болгондор болду. Ал убакта. Анан ага мен азыр көңүл бурбайм. Ал өттү кетти, аны козгоодун кажети жок. Болор иш болду. Анан бирок анан токтогон жокмун. Кийин ЮНЕСКОдан айтчы, макул, талай түшүндүк. Сен изилдөөңдү уланта бер. Айрым оондун өкүлдөрү айтты, уланта бер. Кудай буюрса ошо бул чоң эмгек, дагы бир топ жылдыкты талап кылат. Анткени могу китепте былтыр чыкты бул китебим. 6 китептин ичинен квинтэссенция деп коет илинде. Квинтэссенция деген ошол баардык илимий оюдун баарын бир негизин толуктап туруп кыска кылып жазган да. Анан кийин ошол китеп чыкты. Азыр 10 аңгыз тилине өтөт. Бул жерде ошол эрежелер, технологиясы бул патенттелген. 5 патенттин бири ушул жерде анан журналисттерге көрсөтөбүз. Ушул китеп эң негизги китеп болуп келет. Бул жерде көрүп тургандар Манастын сүрөтү бар. Международный кубок Манаса. Международный кубок Манаса эмчи эл аралык кубок Манасанын эмчи кубок Манаса деп мен сунуш кылып атам. Бул жерде аныктоосу, далилдөөсү бар. Эмне себептен биздин Манас эпосубуз эл аралык кубокко татыктуу деп деген жерде негизделген факт неме бар, мындай илимий определение бар. Анан основополагающий принциптер. Ошону менен бирге могу жерде биринчи китептерим чыккан, 7 китептин бири. Ошол китептин негизинде оондо 24-жылы Египетте декларация кабыл алынат. Нравственный путь развития человечества, ушул монографиянын негизинде. Ошондо бүт өлкөлөр кол коюшат. Мен таң калыштуу, биздин кыргыздардын өкүлдөрү кол коюшуптур. Абадан кубандым да. Анда Филиппинде жүргөмүн да. Анан ошондой көп кубанычтуу жетишкендиктер болду. Жогоруда ошо сиздин сөзүңүздү улай, Талайбек мырза, жогоруда айтып атасыз, баягы дүйнөлүк көчмөн жана отурукташкан элдердин оюндарын өткөрүү демилгесинин автору катары да. Айтсаңыз да, бул долбоорду сиз адамзаттын руханий, адеп ахлактык кайра жаралуусунун кепилдеген тарыхый зарылчылык катары көтөрүп чыгып атасыз да. Мындай жыйынтыкка кайдан келдиңиз? Деги эле баягы эми бул адамзат жашоосундай бир алкакка, бир маданий текке алып барып бириктирүү деген идея болуп жатат да. Ушул жыйынтыкка кайдан келдиңиз? 1990-жылдары баягы билесиңер, Союз учурунда элибиздин мындай Союз учурунда баягы мындай айтканда мыйзамды угуу, мындай мыйзам күчтөрү иштеп турган убакта биздин баягы тарбия башка да. Бизде баалуулуктар болгон. Үй бүлө баалуулугу, ата эне сыйлоо, балдар кыздарыбыз болсо ата эненин алдына милдетин аткаруу, көптөгөн бизде салттар бар да. Ошол эле салттар Союздагы бардык элдерде бар болчу, орустарда. Анан мен ошону батыштан келген баалуулуктардын кирип аткандагы таасирин байкай баштадым да. Биздин элибиздин ичинде дагы жаштар өзгөрө баштады, баалуулуктар өзгөрө баштады, жанагы эле мансап, акча. Анан ошол үчүн бул китепте монетаризм деген понятияны киргизгем. Монетаризм деген монета деп коет, акча деп коет. Акчага бүт алмашты да. Адамдын жанагы совесть деп коет, уят.
уятта деле акча калмашылды. Ал факт, аны барыңар билесиз. Дүйнө жүзү жалпы ошол жак болуп кетти да. Потребитель деп коебуз, жалаң эле ошол пайдалануу максаты, акча, жыргалчылык, гедонизм деген понятие бар. Гедонизм деген адам жалаң гана өзүнүн комфортун, жыргалчылыгын ойлоп, жеке. А бирок жанагы моралдык, нравственный жанагы баалуулуктардын бардыгы жок болуп кетти да. Анан бул туңгуякка алып келатат. Азыркы кезде ошол изилдөө негизинде адамзатта азыр көптөгөн терс кубулуштар болуп атат. Согуш эмне үчүн болуп атат? Согуш баягы эле ар бир мамлекеттин, күчтүү мамлекет, саясий жактан, военный жактан күчтүү мамлекет ал жок мамлекетти баса калат. Баса калып эмне? Экономикалык кызыкчылык. Баягы эле пайда, ошол элди эксплуатация кылып, жер байлыгын, суу байлыгын алып калыш, ал факт, аны моюнга алыш керек. Азыркы кезде деле согуштун баардыгы ошол. Анан мен как посол мира катарында ошондой эле эл аралык укук боюнча адис болгондуктан көптөгөн конфликтологияларга катышып, көп конфликттерди жөнгө салган адаммын. Анан ошондуктан азыркы учурда адамзат өзүн жок кылуу кырдаалда болуп калды. Согуш болуп атат, көрүп атасыздар. Анан Олимпиада оюндарын көрүп атасыңар. Олимпиада оюндары бүгүнкү күндө мен Олимпиада комитетинде да мен тааныштарым бар да, айтып атат, талай дейт. Мына баягы өткөн эмеде мен аялмын деп 700 эркек аялдын ордуна чыгышып алып, аялдарды утуп 700 медальды алган дейт. Бул эмне деген кубулуш? Жанагы өзүңөр билгендей, аял заты, эркек заты өзүнүн табигый жанагы жаратылыштан келаткан нерселерин утуп. Бул биздин жаштарга дагы, балдарыбызга да чоң таасир. Анан ошо сактап калыштын бир жолу биздин маданиятка кайрылып, биздин терең тарыхыбызда калган, ата бабабыздан калган салттарга кайрылып, ошол нартуулук кайрылып, кайра ошону тартышыбыз керек. Ал биз эле бир эле Азия элдери эмес. Биз Азия элбиз да. Батышта ошондой келди, туңгуякка. Батышта ошону кебетеси келишип, азыр батыштын дагы маданияты өтө начар акыбалда. Алар кайра жанагы үй бүлөлүк матрица деп коет. Үй бүлөлүк матрицаларды, үй бүлөлүк баалуулуктарды жоготушту. Калына келсе Европада жок болуп кетет. Анан биз дагы ошол адамзатты жалпы сактап калыштын бир жолу гана ошол мен айтып аткандай баалуулуктарды көтөрүп чыгыш керек. Нравственный, моралдык жанагы нартуулуктарды. Акчага акча дебей, пайда дебей. Ошонун негизинде оюндар сунуш кылынып атат. Оюндар бул жөн эле беттеш эмес. Бул жерде ар бир эл өзүнүн маданиятынын салттарын көтөрүп чыгат. Оюндарда ошол салттар бар, ошол жерде инсанды тарбиялоочу факторлор бар. Ошону изилдеп чыгып, мына былтыр ошол немесин технологиясын иштеп чыктым. 30 жыл. Талайбек Дүйшенович, мына жогоруда айтып атасыз, бир 70ке жакын илимий эмгектин, бир далай баягы китептердин автору катары, окумуштуу катары, биз кандай болгон күндө дагы бүгүнкү бир адамзат жашоосундагы болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөргө, өнүгүүлөргө мындай бир кайра баягы байыркыбызга кайтып, байыркы баалуулуктардын негизинде кайрадан бир жаралууга кирептер болушубуз керек. Муктажбыз, зарылчылык ошондон келип чыгып атат деп атабыз да. Анан бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздүн мамлекеттик саясат дагы бүгүнкү күндө ошо байыркы баалуулуктарга, оңгу жолубузга кайтуудагы бир стратегиялык программалар кабыл алынып жатат. Биздин өлкөдө дагы да. Анан сиздин жогорудагы баягы айткан сөздөрүңүзгө баам салсак, бүгүнкү күндө ошол көчмөн отурукташкан элдердин оюндарын өнүктүрүү менен баягы олимпиадалык оюндарга атаандаштык дейбизби же кандайдыр бир айырмачылыгын эмнеден улам көрө алабыз да? Сиз айтып жатасыз, баягы кандайдыр бир деңгээлде финансылык кызыкчылыктарга оошуп кеткен, же болбосо дагы башка ар тараптуу кызыкчылыктар баягы олимпиадалык оюндардын баркына доо кетирип жаткан учурду айтып жатасыз да. Анан биздин ушу көчмөндөр оюндары менен биз кандай бир айырмачылыктарды калыптандырып, же болбосо дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурууга жетише алабыз? Ал маселеге жооп бере алам. Былтыр круглый стол болгон эл аралык Бишкекте. Ал жерге көп өлкөлөрдөн келишкен. Япония, Корея, Вьетнам, Лаос, Монголия, Россия тараптан. Анан ошол жерде мага суроо беришкен. Ушул сурооду беришкенде биз ошо Олимпиада оюндарын биз кандай айырмачылыгы бар. Анан биз Олимпиада оюндарына мындай карама каршы турган жокпузбу деп. Жок. Бул Олимпиада оюндарын кабыл алыш керек. Анткени Олимпиада оюндары бул биринчиден Грецияга кайрылсак, Олимпиада оюндарынын максаты башкача. Ал жерде жана согушуп аткан эки тарапты убактылуу токтотуп, оюнга не болуп, анан бул неме деп коет, инструмент дипломатии, элемент дипломатияда, дипломатиялык элементтердин бири
Грецияда. Анан ошол согушту убактылуу токтотуп, согушту тараптан атайын жанагы өкүлдөр, парламентерлор деп коет, бири-бирине сүйлөшүп келишим кылат. Согушту токтотойлу. Мына жакшынакай ошону чечишип алайлы деп ошондой максаты болгон Грециянын оюндарын. Оюндарды анын аерде дагы принциптери бар болчу, моралдык принциптер, аерде нартуулук болгон. Ошон бирге Пифагор, белгилүү Пифагор, ал дагы Олимпиаданын чемпиону болгон. Демокрит да чемпион болгон. Бир топ окумуштуулар Грециянын ошо Олимпиадага катышып келген адамдар болгон, окумуштуу жеңген. Анан бирок бара-бара сиз айтмакчы, Олимпиада оюндары ошол баалуулуктар жоголуп, коммерциялаштырылып калган да. Анан саясат инструментине айланып кеткен, жанагы өзүнүн кызыкчылыктарын ар бир жак өзүнүн кызыктарын баягы көздөп иш жүзүн ашыруу, спорттуу инструмент, саясий инструментке айланып жүрүшкөн. Анан байыркы Грециянын баалуулуктарынан алыс кетип калышкан да. Анан биз эми кайра жардам катарында сунуш кылып атабыз. Ондо өкүлдөргө айткам, мен муну альтернатива кылып аткан жерим жок. Жалпы адамзат берди. Европа, Батыш, Чыгыш, Азия деп мен бөлүп аткан жерим жок. Мен посол ООНмун. Мен ага расовый бөлүүгө мага тыюу салган укугум жок. Саясат эмес. Адамзатты бириктирүү, тынччылыкка чакыруу, ар бир адамзаттын өзүнүн маданиятын көтөрүүгө акысы бар, баалуулуктарын көтөрүп чыгып алмашат өз ара бири-бири менен, байышат. Взаимообмен деген понятие бар. Канча взаимообмен болсо, саясий маданият жактан ошончолук эл бири-бирин байытат, эл өзгөрөт. Анан ошонун биринчи жолун мен сунуш кылгам. Анын бирге сурашты, эмнеси менен айырма деди. Көчмөндөр менен отурукташкан оюндардын айырмасы биринчиден рекорд деген жок. Рекорд деп баягы Олимпиада оюндарында күчтүүрөөк, батыраак, анан бийигирээк деген девизбен жүрөт. Бул жерде тарбия, рекорддор жок. Экинчиден жанагы возрастной ограничение деп коебуз. Жанагы немеге карабайт, адамдын жашына карабайт. Олимпиада оюндарында 30 жашка чейин адам результат көрсөтөт. 30 жаштан кийин баягы адамдын организми табигат жактан жараксыз болуп, же инвалид болуп калат, же оору болуп калат. Анткени нагрузка адамга чоң зыян келтирет. А Чыгыш Азия оюндарында отурукташкан жана көчмөндөрүндө андай критерийлер жок. Бардык жаш болобу, карыс болобу, кичинекей балдар болобу, ал жерде бардык оюндар бар. Бардыгы тең ата катышат. Экинчиден, мен Манас эпосун эмне үчүн көтөрүп атам? Манас эпосунда фундаменталдуу нерсе бар. Биз Манас великодушный деп орусча айтат. Айкөл деген эмне? Манастын айкөлдүгү бул бардык улутка карабастан, маданият карабастан элди бириктирүү деген. Манастын как эпикалык чыгарма катарында, мен как изилдөөчү катарында бул посол. Мындайча дүйнөнү, элди бириктирип, тынччылыкка чакырам деген баатыр болчу. Тынчтык баатыр да. Анан экинчиден бир кызыктуу нерсе, бул жерде Манас эпосунда адамдын касиеттери бар. Кандай касиетке, руханий касиеттерге. Ошол касиеттерди менен алып чыгып, ошол мындай касиеттердин негизги инсан, эгерде ошол оюнда бир жетишкендик көрсөтсө, ошол касиеттерге ээ болуп, анан чоро деген наамдалат. 40 чорону мен киргизсем, 40 чоро, 40 орун. 40 чоронун 40 орунга кирген адам 40 чоронун чоро деген наамдалат. Бирок жанагы 40 жанагы мен айткан касиеттерге ээ болуш керек. Мындайча айтканда миротворец дейбиз орусча. Ошол эле элдик элчи, жанагы согушка демалган. Бул жерде Манастын эпосун түздөн түз ошол маңызы ошол жерде. Анан экинчиден Манас эпосуна айтып коем, ар бир элде эпика бар да, бирок Манас эпосу биздин улуттук иммунитетибиз. Иммунитеттик, руханий иммунитетибиз, тарыхый жана башка биздин чоң иммунитет ушул жерде. Артефакт деп айтат, мен окумуштуу катарында айтам. Дүйнө жүзүндө биздин Кыргызстанда көп көңүл урбастыр, бурбайбы мен кабарым жок. Бирок мен изилдөөчү катарында көптөгөн өлкөлөрдө көп окумуштууларга жолугуп айтканда, эпосуңар абдан терең. Мен бул чоң дагы ачылбаган табышмактар бар. Анан кийин японецтер, китайцтер, японец жанагы орустардан суроо берет да, мен талаш сен эпос деле көтөрүп атасың, автор болуп эле өзүңкүн түртүп атасың дедим. Жок дедим. Бул Алтай элинин эпосу дедим. Евразия, Алтай цивилизациясы болгон. Алтай цивилизациясынын тиги түптөгөн кыргыздар болгон, билесиңер тарых боюнча кыргыз каганаты, андан нары кыргыз Кытай архивдери чыгып атат, андан нары дагы маалымат чыгып атат. Бул факт. Манас эпосун айткан, бул жалпы элдин, Алтай элдеринин эпосу. Бул жерге Кытайың да бар, жада калса Япония, Корейс элдери да бар, Алтай элдери бар. Анткени Алтай элдеринен да орустар да айткан, силер дагы ушул жерде барсыңар десем, бул эпос бир эле биздики эмес.
баягы Сталин айткан достояние Советского Союза деген сөз, ошол достояние бут ошо Евразия, Алтай элдеринин мындай эң эпикалык чоң чыгармасы. Бул силердин баары жалпы биздин иммунитет, тарыхый, руханий, улуттук, идеологиялык иммунитет. Ошо көңүл буруу керек. Анан кече Кореяда жүрүп, окумуштуулар менен сүйлөшүп калып, бир Кытай, ушул жерин айтып кетишим керек. Кытай окумуштуусу менен жолуккан профессор Ли деген Пекинден. Ал эпос манасы боюнча менен сүйлөшүп калды. Манас эпосун билесиңер Кытайда кандай даңазалап, кандай баалайт. Биздин эпос деп айтышат. Алардын укугу бар алга айтууга. Мен буга чейин көп маалыматым болгон эмес, бирок изилдеп келип, анан сүйлөшүп келип түшүндүм. Эмне себептен дегенде, эпос манас биздин бошотуучу дейт кытайлар. Биздин бошоткон, ошол жана бизди баягы корду көрсөтүп басып алган элден бошоткон. Мындай ассоциация кылып бизди Кытай кылып эпосто баягы душман катарына каратып койгон, ал кичине туура эмес деди. Анткени билесиңер, силер өмүр бою согушуп келгенсиңер. Коңурбай деген ат Кытайда жок, Нескара деген Кытай аты жок кандай. Ал өзү айтты, талай тапчы, Коңурбай деген ат барбы Кытайда? Нескара деген ат барбы дейт. Жок дейт. Ошол эл менен согушуп келгенбиз. Силердин ата бабаларыңар да согушуп келген. Алар бизге тынчтык бербей, Манас баатыр бизди бошоткон деп ушинтип айтат Кытай. Ошон үчүн биздин да баатыр дейт. Анан мен кубандым, туура экен деп. Анан ошон үчүн Кытайда да чоң көңүл бурулуп атат. Бул изилдөөлөр кылынып атат. Жогоруда айтып атасыз, баягы көчмөн отурукташкан элдердин оюндарын өнүктүрүүдө ушул бир Манастын духун дейбизби, же болбосо ушул Манас менен даңазаланып кандайдыр бир дүйнөгө таанытуу жагдайы эске алынып жатканын белгилеп жатасыз. Бирок ошол эле учурда өзүңүз жогоруда айтып аткандай, бул жерде сиз эле эмес, ал жерде эл аралык коомчулук бар, тиешелүү бир көчмөн оюндардын эл аралык комитетин түзүүдө болобу, же болбосо өзүңүз белгилеп жаткан ошо эл аралык же болбосо дүйнөлүк Манас кубогун негиздөөдө болобу, аларды ушул жагдайда ынандырууга кандай бир себептер бар? Кантип ынандыра аласыз деген бир суроо келет да. Анткени өзүңүз билесиз, бул улуттук баалуулугубуз Манас. Анан Манастын алкагында дүйнөлүк коомчулукка алып чыгуу, же болбосо ошол эл аралык Манас кубогун негиздеп 40 чоронун сыйлыктарын ыйгаруу деген жагдайды эске алганда, ынандыруу кандай болуп калат эл аралык коомчулук, дүйнөлүк коомчулукту? Буга жооп берем. Ушул мен айтып кеткен 37 жыл өттү. Мен ар бир ошо Азия элдеринде өлкөлөрүнө кыдырып, атайын ошол түшүндүрмө кылгам окумуштууларына. Мен айттым, дүйнөдө ушундай масштабтагы, ушундай тереңдикте, глубинадагы эпосту тап бериле дедим. Тапкыла дедим. Унчукпай калышты, жооп жок. Гиннес китебине кирген дедим. Бул экинчиден. ЮНЕСКОда. Бул ЮНЕСКО деген эмне? ЮНЕСКОда адамзатка таандык эң баалуу артефакттарды, мурастарды. Демек бул жалпы адамзат, бир эле кыргыздар эмес, баарыбызга таандык дедим, силерге да таандык дедим. Жалпы адамзат. Анан үчүнчүдөн дедим, аргументиңер жок дедим, жооп бере албайсыңар дедим. Үчүнчүдөн, Манас эпосундай терең, бай, тарыхы бай, жанагы оюндарга бай, көптөгөн элдердин маданиятын камтыган эпос жок дедим. Десем, макул дешти, ооба туура деди. Тапкыла дедим. Таба албайсыңар. Анан Манас эпосунун ичинде ошо руханий касиеттер бар дедим. Адам кандай болуш керек? Инсан, чыныгы инсан кандай болуш керек? Жанагы мекени сүйүү, ата энесин сыйлоо, ошол жанагы көптөгөн немелер бар да. Нартуулук, нартуулар бар да. Андай нартуу башка эпостарда бар, бирок мынчалык деңгээлде эмес дедим. Азыркы кезге чейин изилдене элек дедим. Трилогиясын жөнүндө эле айтып атам силерге. Андан дагы 7 урпагы бар экен. Манастын тиги Кытайда аттарына чейин чыгарып не болгон. Десем, баары макулдугун берди. Анан бул кубок Манас бириктирүү, Манастын өзү эле аты объединение. Объединить все народы, прекратить все войны, конфликттерди токтотуп. Өзү эле ушул символ өстүрөт. Десем, баардыгы талай болду, суроо жок, колдойбуз деди. Өкүлдөр. Кийинки кадамдар кандай болот? Кийинки кадамдар, Кудай буйрса, жанагы Таиланд деген өлкөдө Пукет деген арал бар. Ошол Пукетте дүйнөлүк фестиваль өткүзөбүз. Оюндардын. Ошол жерде көчмөн жана чыгыш оюндары. Ошол жерге аттуу баштуу чоң адамдар келет, жанагы ар бир оюндардын өкүлдөрү. Япония, Корея, Индия. Кимдердин колдоосунда? ООНдун, ошол ЮНЕСКОнун. ООНдун колдоосунда болот. Ошол фестивалдын жетекчиси мен.
ошонун баары мойнумда да, ошону аткарышым керек. Анан ошол жерге аттуу башчы ошондой эле Жеки Чан да келет. Бизге сунуш кылганбыз. Ошол келечекте чоң комитетти азыр эле айтып коеюн. Россияда Александр Иванович Иншаков деген бар. Дүйнөгө белгилүү каскадер, актер, режиссер, жанагы мастер дүйнөдө. Ошол Жеки Чан экөө бирге эле шиши ичип жүргөн. Ал кишини мен устат катарында карайм. Ал Кыргызстанды жакшы көрөт, Азия элдерин жакшы көрөт. Өзү ошо Япониядан мастердик алган киши. Анан ошол сунуш кылган талай мени президенттикке коем деп атасың. Эмне себептен дейт. Мен айттым, Алтай Россиянын эмесинде да. Анан юридикалык жактан моралдык укуңар бар дедим. Мен кыргыз деп айтпайм дедим. Мен автор катарында, разработчик катарында мындай политкорректность деген бар. Как дипломат катарында мен өзүмдүн ордумду билишим керек. Сизди сунуш кылабыз десем, бүт Азия өлкөлөрү колдошту. Ошо Иншаковду президент кылабыз, а вице-президентти Жеки Чанды коебуз дедик. Эми бул оюндардын бир эле жалаң оюн эмес, оюндун ичинде программа, образование программасы бар, билим берүү, маданият программасы бар, медицина программасы, мен баардыгын киргизген илим, ошондой эле ошол ошол чоң комитеттин ичинде бир топ багыттар болот. Олимпиада комитетибиз жалаң оюн болот атпайбы? А биз ошол комитеттин ичинде ар бир элдин ошол медицинасы болот, чыгыш медицинасы болот мисалы. Ар тараптуу. Ар тараптуу. Анткени билесиңер, дүйнөдө оорулар көбөйүп кетти. Эми ал башка маселе. Бирок ошол мен кеңири кылып киргиздим да. Ар бир элдин өзүнүн билимдери бар, илимдери бар, немеден келаткан ошоларды көтөрүп чыгып, биз өнүктүрүшүбүз керек дейм да. Анан ошон берге ушул программага айтып кетишим керек. Манас Семетей Сейтек мультипликациясы бар. Мен Акаевдин ушунда кат жазып кайрылгам. Анан ошону Кудай буйрса акырындык менен, шаг за шагом, американецтер айткандай step by step, шаг за шагом комитет баягы калына келип баягы бир түптөлүп алгандан кийин, оюндар башталгандан кийин атайын каражат болуп, Манас эпосун карайбыз. Дүйнөлүк режиссерлор менен сунуш кылгам. Япониядан, Кытайдан, Кореядан көп өлкөлөр кызыгууда. Биринчи мультипликациядан баштайлык дедик. Жанагы дүйнөлүк фестивалга токтоло кетсек, дүйнөлүк фестивалдын бир чоң максаттары бар. Биринчиден бул бүт Азия өлкөлөрүнүн, чыгыш өлкөлөрүнүн оюндардын өкүлдөрү келип, ал жерде бардыгы чогулуп, биринчиден ар бир өлкө өзүнүн оюндарын көрсөтүп кетишет, презентациялап. Анан кийин эң эле негизги маселе бул комитет тууралуу, комитет түзүү тууралуу маселе болот. Анан ошонун берге ошол устав, жаңы комитеттин уставы, проект декларация деп айтабыз. Бул ООНдун талабы боюнча ошол процедураларды ошол дүйнөлүк фестивалда каралыш керек да. Эң негизгиси дүйнөлүк эл алак кубокту каралап, анан ошол жерде резолюция кабыл алынат. Резолюцияда ошол катышуучулар бар кол коюп, макулбуз деп, ошол эл аралык Манас кубогуна макулбуз деп, ошол уставка макулбуз деп, жана эрежелерди да ошол жерде каралат. Анан кийин дүйнөлүк фестивалдан кийин экинчи кадам бул эл аралык укуктун талабы боюнча, ООН талабы боюнча келе жаткан бул процедура деп айтабыз. Эл аралык процедура бул эл аралык форум. Эл аралык форум Вьетнамда түштүгүндө Хошимин деген шаарда өтөт. Вунгтау деген провинцияда. Бул океан жээгинде. Ошол жерде эл аралык форумда мамлекет тараптардан келишет, кошулуп. Бир гана оюндардын өкүлдөрү эмес, бир эле спорт комитеттеринин, спорт федерациялары өкүлдөрү эмес, ошол мамлекеттердин өкүлдөрү да келип кетип катышат. Ал жерде ООНдун, ЮНЕСКОнун жана эл аралык башка уюмдар да катышып, ал жерде толук резолюцияны бир сыра карап, резолюцияга баары кол коюп беришет мамлекеттер тарабынан. Анан кийин акыркы этабында ошо регистрация жөнүндө маселе көтөрүлүп, анткени ошол жерде катышуучулардын баардыгы бириккен уюмдардын мүчө болгондуктан баардыгы кол коюп, резолюцияга анан кийин ООНго мындайча кайрылуу кылышат. Акыркы этапта, үчүнчү этаптан турат, саммит деп айтабыз. Ал саммитке ошол ООНдун алкагында саммит өткөзүлүп, ошол жерде толугу менен чечим кабыл алынат. Оюндар боюнча, комитеттер боюнча, жана эл аралык комитет боюнча, ошонун уставы боюнча, ошонун гербтери, символикалары, анткени Олимпийский комитеттин символикалары бар да. Ошо символикалар сыяктуу эле ошол эл аралык жаңы уюмдун дагы символикалары болуш керек. Асабасы болуш керек, жанагы флаг деп айтабыз. Ошон берге эрежелери да бекитилет. Анан Манас кубогунун, эл аралык Манас кубогундагы акыркы чечим ошол жерде кабыл алынат. Бул эң эле негизги өтө турган тепкичтер.
эл аралык укук боюнча. Ошону азыр даярдап атабыз, Кудай буйрса. Эң негизги максат ошол эл аралык кубок манасыбызды бекитип колдоп койсо, бул кыргызстардын тарыхта болгон ордун, дүйнөлүк тарыхтагы болгон орду коюлат да, Кудай буйрса. Кыргыз эли мындайча жалпы дүйнө жүзүндө элин бириктирген, ынтымак чакырган эл сыяктан Манастын баягы осуяты менен, Кудай буйрса. Ушундай максаттар бар. Жогоруда да сөзүңүздө айтып калдыңыз, сиз өзүңүз ошо чыгыш баягы мушташ, профессионал мушташ өнөрүн мыкты өздөштүргөн спортчу катары да билебиз деп айттык. Мындан сырткары ошо эл аралык грандмастер даражасына да ээ болгонуңузду билебиз да. Анан баягы атайын отрядда кызмат өтөгөн жоокер каяктан барып эле анан ушундай бир спорттук даражаларга ээ болуп, же болбосо чыгыш мушташ өнөрүнө кызыгып калды деген суроо туулат да. Бала кезде баягы 5 жашта эле, 6 жашта эле күчтүү болгум келет да. Анан менин агаларымдын бардыгы белгилүү спортчу, спорттун чеберлери. Мамышев Манасбек аке деген менин акем болот. Ошонун тарбиясын көрдүм. Вольный борьба, эркин күрөш боюнча биринчи тажрыйба болгон да. Анан грек-рим күрөш боюнча Өмүралиев агай, Эшен агай грек-рим боюнча мага көп немесин берди. Анан вольный ошо грек-рим менен вольный борьбадан тажрыйба алып баштаган мектепте окуп жүргөн. Анан кийин военный Суворовский училищеде биринчи тапшырдым. Фрунзеде жаңы Суворовский ачылган. Анткени военный болом дегем да. А военный болушта демек күчтүү болушуң керек. Мушташтан, күрөштөн кыйын болушуң керек. Анан ошол максат менен мотивация болгон да. Военный офицер болом деп. Анан Суворовскийден анан аерде да күрөшүп дагы көтөрө баштадым. Анан кийин высшее командное училищега өттүм, Новосибирскте бүткөндөн кийин. Аерде факультет спецназа деген факультетке түштүм. Аерде тамдоодон өттүм, өтө кыйын болду. Бир 700 баланын ичинен 120 бала тамдалдык да. Ар кандай сыноолордон. Өтө оор, өтө кыйын, баягы жалгыз кыргыз болдум бир группада. Анан ал жерде биздин наныбыз ар дайым машыктыруу, боевой самбо, джиу-джитсу, бокс, бардык тараптан бизди машыктырышты да. Анан жада калса курал жарак, ошол эле бычак, ар кандай предмет менен бир эле ок атуу эмес. Профессионалдык офицерлер даярдашкан да бизде спецназда. Анан ошону берген, анан такш алып, үйрөнүп, катышып, беттешүүлөргө. Армияда 1980-жылы Улан Удеде биринчи беттешүү болгон спецназ арасында. Ошондо бизде тишке салып жана капа деп коет, бандаж эчтеке жок болчу. Кол үстү эле ороп коет, тиштер сынып аткан, кабыргасы сынып аткан, бурун сынып атканда ал ачык эле мушташ да. Ошол жерден экинчиликти алгам. Серебряный 67 килограмм бизде. Ошондо себерликти алгам да. Негизи спорт менен өмүрүмдүн бардык тараптан ошол илимге да жардам берди да, философиясы. Ошол эле карате дейбиз, бай искусство дейбиз. Аде инсандын аң сезим кандай өнүктүрүү, кантип максатка жетиште кандай иштеш керек. Илимде ошол спорттун аркасы менен жыйынтыкка жеттим да. Именно ошол спорт мага күч берди да, илимде. Талайбек Дүйшөнович, жогоруда да сөз кылдык. Биз бүгүнкү күндө ушул абдан бир адамзат жашоосундагы өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр, мындай бир кызыкчылыктардын атаандашуусунун алкагында биз ушул сиз көтөрүп аткан демилгени ишке ашырууга көзүңүз жетеби деген суроо да. Анткени баягы мына 37 жылдан ашык, дээрлик 40 жылга жакын өмүрүңүздү арнап, ушул идеяны бышырып баягы таптап келатасыз да. Анан муну ишке ашыруунун бир жыйынтыгы кандай болот, көзүңүз жетеби? Анткени мындай бир колдоочу дагы дем күч берет да, колдоочу тарап дагы. Өзүңүз билесиз, Кыргызстанда баягы Кыргызстандын атынан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүп келебиз. Ошол эле мезгилде ушул ата мекендик деңгээлдеги колдоолор болуп жатабы, же болбосо сиз өзүңүз демилге көтөрүп кайрылуулар болдубу? Мындай бир мамлекеттик деңгээлдеги колдоону сезе алдыңызбы? Аскар Акаев учурунда мен телеканалдарда, пресс-конференцияларда, газеталарда бардыгында маалымат кылып жарыя кылгам. Бардыгында соцсеттер жок да. Көптөгөн спортчу адамдар мени колдошкон Кыргызстанда, айрым чиновниктер, ошондой эле баягы Матеев Нурлан Сагыналиевич деген инсаныбыз бар. Ал байкеге мен эң ыраазымын. Анда налог инспекциянын
начальник болчу октябрьский район. Биздин спортто мен федерациянын президенти болуп турган кез и сборный команданын тренери болуп жүргөм да. Мен бир топ окуучуларым Евразиянын панкратион боюнча биринчи месте алган чемпиондор көп. Анан ал айтты, талай жакшы маселе көтөрүп атсың, мен дагы колдойм деп. Бир топ чиновниктерден, бир топ таза колдобой деп айтпайм, бирок кичине көңүл бурбай коюшту да, ишеним болгон жок да мындай. Ал убакта болгон жок. Фантазия, анан кээ бир немелер болду, чөнтөр сен талай жомокторду жомокто айтып атасың, эч ким колдобойт сени. Бул каякта дегендей сөздөр болду. Анан көрөбүз дегем. Учур келет дедим. Анан Бакиевдин учурунда колдоо болгон. Курманбек Саричтен колдоо болгон, бирок кичине тегерегинде болгон чиновниктердин өз баягы кет башын кызыкчылык негизинде неме болуп калды, токтоп калды. Мен бара турган жериме бара албай калдым ЮНЕСКОга. Анан бүт документтердин, материалдардын бар правительствода бардыгы эле билишет, газета. Анда бардыгы кулагы угат, көзү көр, баары эле көрүп турганда. Анан мен 2010-жылы анан Москвага чакырышты. Сен дагы изилдөөлөрүңдү улантып, Юго-Восточный Азияда Түндүк менен Түштүк Кореянын бир маселеси боюнча сени как специалист катарына жөнөтүп атабыз деп мен макулдук берип кеткен. Анан ошону бирге изилдөөлөр баштадым. Анан Жириновский Владимир Львович менен көп жыл иштешкем. Анан ошол жанагы баса айтып кетирем, посол мира деген медалды Түндүк менен Түштүк Кореянын ортосунда болгон курч мамилелерди жөнгө салгандыгым үчүн оондон мага берилген да. Анан могу китепке 10 жыл сайын чыгып турат бул китеп оондо. Бул жерде Кеннеди, Рейгандар, баягы дүйнөдөгү салым киришкен адамдардын арасында мына Махатма Ганди, Рейган, анан салымдын ошол салымдын негизинде мына дүйнөлүк инсандардын списогуна мен дагы кирип калдым. Ошо киргизчи да. Берде Япониянын принцессасы. Бул дүйнөдөгү сенин киргизген салымың деп менен баягы аяка жулкунуп бул китеп жөнүндө маалыматым жок болчу. Ошол 2013-жылы чакырыштырып медалды берип, ногу немени Бириккен Улуттар уюму. Анан айтышты, сен аябай көп жылдан бери мемлекет кылып атасың. Анан көчмөндөр менен отурукташкан боюнча дүйнөгө салым киргизем деп атасың. Сен ошо татыктуусуң деп посол мира деп туруп мага ыйгарышкан. Ошо Махатма Ганди жанагы инсандар кошуп. Анан мен үчүн бул чоң кубанычтуу, чоң бакыт да. Жетишкендигим деп эсептейм. Тарыхта биз из калтырдык деп эсептесем болот. Эч өкүнбөйм. Талайбек мырза, мен сурайын дегеним, бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, Кыргызстандагы өзгөрүүлөрдү, бүгүнкү күндө өлкө жетекчилиги ушул өлкөнүн өнүгүүсү, мындай бир калкыбыздын жашоосун жакшыртуунун алкагындагы мындай бир стратегиялык пландар менен иш алып барууда да. Анан ошонун алкагында ошо биздин азыркы деңгээлдеги жетекчиликке кайрылуулар же болбосо көңүл буруулар болуп жатабы? Анткени ошо биз баягы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүнүн алкагында сиздин демилгеңиз дагы мындай бир өтө маанилүү ролду ойнойт. Анткени баягы дүйнөлүк деңгээлде даңазалап таанытуунун алкагында сиздин идеяңыздын бир кандай десек, бир үзүрү десек болот да окшойт да. Анан ушул жагдайдан алганда азыркы кезде мен ар бир кылып аткан ишим боюнча мен президентке да кайрылуу жазгам. Ошондой эле баягы суроолор туулганда, ачык айтса суроолор туулган, бул кайдан чыккан автор деп дегенде суроолор туулган. Анан мен Кыргыз патенттен документтерин көтөрүп, анан огу статья негизинде жөнөтүп, бул жерде биринчи эле чыккан макала 2005-жылы. Бул известия вузов деп коет. Ушул ачык доступта, библиотекаларда, университеттерде, бул жерде көчмөн менен отурукташкан элдер боюнча мен 2005-жылы макала жазып туруп, далилдеп, анан ушунун негизинде патент алгам. Патентти 2005-жылы эле алып койгонсуз. Анан кийин ошонун баягы баарын далилдеш үчүн аябай көп процедура болуп кетти. Анткени мен Кыргызстандан кетип калгам да. Мен жөнүндө унутуп коюшту, баягы маалыматтар жок болуп кетти. Анан баарын көтөрүп чыгып түшүндү да. Анан албетте мен жанагы көптөгөн компетентный органдардан сурашты. Эмне үчүн ушундай айткан жоксуз? Ушунун башында турганыңызды, ушул документтерди жанагы биздин аттуу баштуу инсандарга бергениңизди, Мадумаровго жана башкаларга эмне үчүн айткан жоксуз дейт. Анан мен айттым, мен ар бир эле жанагы кыргыздарда айткан биткеттен келип көйнөң өртөө дегендей сөз алаксым келген жок. Анан ошол үчүн изилдөөнү уланттым дедим, бирок аягына жете элек болчумун, мына аягына жеттим дедим. Анан бияк эмне болду? Эми ар биринде илимде, коомчулукта, тарыхта ар кандай феномендер болот, адамдар болот. Баягы кызыкчылыгын көздөп,
анан бирөөнүн мээнетин ала калып анан эптеп баягы пиар кылып атын көтөрүп материалдык жактан көздөгөн адам бул нормальный. Коомдо ошондой адамдар көп да, анан мен көңүл бурган жокмун. Ütürсө да карабан кете берет деп койгом да. Анан Кудай баары кыңырыш кырчылда билинет дегендей баары бир чыгып калдык, чыгып көрсөттүк ким башында турганыбызды. Анан эми жанагы көчмөндөр болчу. Албетте маалымат катарында ал оюндар өткүзүлдү. Бирок ачык айтсам ал презентация болчу. Мен жанагы Мадумаровго Ак үйгө презентация программа бергем. Ал негизинде презентация негизинде мен ООНдон, ЮНЕСКОдан өлкөлөрдү чакырып презентацияны көлдө өткүзөм дегем да. Өткүзүп анан ошол жерде уставты, комитеттин келечектеги проектный декларациясын, анан кийин мүчөлүктөрдү ошону мен кылайын дегем. Ал бирок адамдар түшүнбөй алып туруп анан оюн кылып өткүзүп жиберишкенде бул эми туура эмес бир чети. Экинчи чети эми аны оңдоп кетсе болот. Мен Кыргызстанды тарыхта тарыхый чоң орунга киргизейин деп аткан мезгилдедим. Кубоктун аркасы менен кыргыз элибиздин дүйнөдө аброю көтөрүлөт. Кыргызды Манас аркылуу тааный башташат бизди. Ким экенибизди, тарыхыбызды, тереңдигибизди, кандай эл экенибизди ушул Кубок Манас аркылуу бизди тааный баштайт. Кубок Манас дегенде көп өлкөлөр кызыгат, бул каядан кызыгышат, окушат, таанышат, талашыбызды таанышат. Анан өз ара ортобузда жана ызы чуу тартып тигин сотко берип, буну сотко берип, ага менин убактым жок. Аны эми убакыты келгенде аны компетенттүү органдар өздөрү чечип алышат. Талайбек Дүйшөнович, биздин баягы убактыбыз да аяктап баратат. Мына сөз соңунда ошол сиз көтөргөн баягы демилгенин, идеянын алкагында биздин ошо телекөрүүчүлөргө айта турган сөзүңүз болсо. Мен Талас деген туулган жеримдемин. Анан ар дайым сыймыктанам. Таластан чыкканмын, Манастын урпагы деп өзүмдү эсептейм. Ага толук укугум бар. Анан мүмкүн болушунча ушу Манас аркылуу бир эле кыргыз эл эмес, Таласты тааныткым келет. Таласта чоң окуялар менен байланыштуу. Ошол эле 7-кылымдагы Талас согуш окуясы бар. Ал терең изилдене элек. Биздин Манас эпосу, Манастын турган ордосу эле бул мындайча дүйнөлүк чоң бир борбор болуп калат руханий жактан. Ушул жактан келе аткан турбай, элди бириктире турган күч ушул жерде турбай, дүйнө жүзүндө согуш токтотуу. Ошон үчүн иштеп анан кааларым ошо бул жерде баягы таластыктарча мактоончулук эмес. Кээ бир адамдар бар баягы диванный эксперт деп коюп туруп алып анан же илимден жок, же билимден жок, же спорттон жок, бирок туруп алып көп сүйлөгөн адамдар көп да. Одоно сүйлөгөндөр. Мен Кыргызстанга колдон келишинче салым киргизем деген максаттамын. Анан бир айтмакчымын, бул жерде жанагы посол мира деген медальди 2013-жылы ушул китепке киргизишип мага атайын ыйгаруу беришкен. Анан экинчиден баягы унутуп калдым окшойт. Таласта көп эле билишет. Биринчи алтын медалды Япониядан мен алып келгем. Ошо аны окуучум Бокатай Бек деген күмүш медалын. Анда 36 жашымда мушташкан. Өзүнүн каражат менен барганбыз, анда эч ким колдогон эмес. Ошол Матеев Нурлан Сагыналиевич жардам берип, өзүнүн дагы каражат квартирасы залог коюп, ошол спортто 53 өлкөнүн ичинен биринчиликти алып келебиз. Япониядан. Анан бул дагы белгилеп кетип турган нерсе. Ошондой эле Валентина Шевченко 2002-2003 жылдар мен курама команда тренер болуп турганда, ал кыз аябай келечекти көрсөтүп турган кыз болчу, 15 жашта 16. Тайский бокс анан кикбокстон машыкчы, анан агасы жанагы тренерлери мага келип, ошо партерде иштөө техникасын көрсөтүп жүргөм ал кызга. Тарбиялагансыз. Тарбиялагам. Спортто агай катары. Агай катары. Анан көп эле балдарды тарбияладым, арасында бир топ эл аралык инсандар бар. Ишиңизге ийгилик, сиз көтөргөн демилгелер, идеялар ишке ашсын, баягы Кыргызстанды анын ичинде Таласты таанытып, ишиңизде ийгилик болуп, аман болуңуз. Сизге ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен Дилмаек программасын аяктадык. Бүгүн биз көчмөн жана отурукташкан элдердин оюндарын өткөрүү жана уюштуруу тууралуу сөз кылып маалымат алдык. Бүгүн биздин суроолорубузга философия илимдеринин доктору, профессор, эл аралык коопсуздук жана маалыматтык юстиция институтунун директору, Россиянын эко-социалдык технологиялар академиясынын мүчө корреспонденти, дүйнөлүк көчмөндөр жана отурукташкан элдердин оюндары долбоорунун автору жана демилгечиси, тынчтык элчиси Эсеналиев Талайбек Дүйшөнович жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.